Бүгін сот болды, өзіңер қатышып көрдіңер. Әлбетте соттардағылы мұрынқы соттар болғандықтан, бұлар өздерінің кетірген кемшіліктерін әлбетте бір-бірінікін жашырып жауапқандықтан бүгінгі сот өкімі мыйзамсыз жана негіз болды деп есептеймін. Анткени бұл кылмыш иштин материалдарында мына жазып, буга чейин даярдап коюп тур. Мына көрдүңөр. Чыгып 10 мүнөттүн ичинде алып келүүдөн мынча нерсени 10 мүнөттүн ичинде жазууга дагы эч кандай мүмкүн эмес. Булар заранее эле даярдап туруп, анан кийин келип туруп окуп койду. Эми ошол жерде карасаңыздар баардыгын айтып атат. Паланча, пусланча баардыгы денесинен жарат алган деп. Биз деле айтып атабыз, алар денесинен жарат алды деген соттук медициналык экспертизанын корутундусу бар. А бирок ошол жаратты ушул соттолуучулардан алдыбы деген суроого жооп жок да. Эч кимиси келип туруп, булардын эч кимиси бизге жарат келтирген жок деп жабырлануучулар өздөрү айтып атат. Бир жабырлануучу ушулардан таяк жегендигин же ушулар тараптан ушундай жабыр тарткандыгын айтпаса, анан кайдагы булар кылмышкер болуп эсептелинет. Жалпы божомолдоонун негизинде бул адамдарды сотто берген, бул мыйзамсыз деп эсептейм. Ошол жерде бардык далилдер такталды. Олардың кылмышын туура квалификацияланган деп айтып, бул туура эмес квалификацияланган. Анткени булардын арасында сөз сүйлөбөгөн, мына өзүңүздөр уктуңуздар, таксист болуп баргандар, ошол жерге капысынан барып калган адамдар бардыгы соттолуп кетип атпайбы? Мына ошондуктан бүгүнкү соттун анықтамасы мыйзамсыз деп эсептеймин. Келечекте бул жогорку сотто каралат, ошондо туура баа берилет деп эсептейбиз. Сооронбай Шариповичтен мен кайрылуу сурап атам, кайрылып атам. Мага ошо жакшылык кыла көр, ушу баламды жеңилдик бер. 8 жыл дейт. 8 жыл кандай жашайт балам? Ошо балдарым бага албай калды. Ошо Сооронбай Шариповичтен суранам, айланайын. Ошо кайрылуу жасайын, жакшылык кыл. Ушу балама жетип аласыздар. Анан ошон үчүн бир жакшылык жашаса экен жүрөгү, ушу президенттин жүрөгү айланайын бошотсо деп ойлоп атырмын, айланайындар. Башка сөзүм да жок, жашап калам. Саламатсыздарбы? Мына биз жаңы эле шаардык соттон чыктык. Шаардык сот мурунку бийликтин эле чечимин күчүндө калтырды да. Биз ойлойбуз, мурунку бийликтин чечимин ошо азыркы соттор буга чейин кандай аткарып келишсе, ошо бойдон эле калтырып, до сих пор эле жана Атамбаевдин заманы болуп атат да, бул имаратта. Анан кийин азыркы президент Сооронбай Шариповичке ишенебиз. Кийинки сотто биз кайрылганда бул балдарды 12 баланы тең актап чыгарат, жаңы бийлик келет деп ишенебиз. Азыр бардыгын коррупция менен күрөшүп, бийликтегилерди алмаштырып, жакшы ишти алып барып атат президентибиз. Эмки сотко келгенде сөзсүз жаңы соттор актап чыгарат биздин балдарды. Азыркы соттордун бүт баары коррумпированный соттор. Булар ошо дагы эле өздөрүн Атамбаевдин бийлигинде сезип атышат. Ошонун бийлигинен, ошонун указкасынан чыга албай турушат, эмне болуп кетер экен деп. Президент Садыр Жапар эл көйгөйүн чечем деп кумтөр маселесин эл тарабына өткөзөмүн, жегиштерди кармайм деп келгенде эл менен жолугушуу иретинде келген балдарды уруп, согуп, бардыгы көрүнүп турат. Ушул балдарды мыйзамсыз буйрутма соттор камаганын негизин карап туруп, мына бүгүнкү соттагы ошол эле соттордун чечимдерин күчүнө калтырып койду. Ошого сизден суранабыз, мындай соттор 1 мүнөттө мындай жерге иштегенге укугу жок деп эсептейбиз. Элдин үнүн да угуп койсоңуз, мындай сотторду эл ичинде иштеткенден көрө ушундай туура эмес мыйзамсыз чыгарган сотторду өздөрүн азыр камакка алып, буларды курттуруп, адамдарды бийликке алып келип, таза адамдарды бийликке алып келбесеңиз, кыргыз элине эч кандай сиз эмгек жасай албайсыз. Мыйзамсыз сотторду алдым жыттым, чөнтөк соттордун бар